Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2018 жылы шыққан Баңгизат ташқан адам атты тасманы көрөбүз. 80 жаштагы согуштун ардагери акчасы жоктугунан кылмыштуу дүйнө менен аралашып, Баңгизат ташуу менен алектене баштайт. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, тасмага өтөлү. Выйти из машины, руки над головой! Вылезай! 2005 жыл Пеория шаары Иллинойс штаты. Каарманыбыз Эрл Стоун гүлөстүрүү менен алектенип мексикалыктарды жумушка алып, гүлдөр көргөзмөсүнө барып кээ бир учурларда биринчи орундукка чейин чыгып турган. Эрл тамашакөй жана көпчүлүккө оңой аралашып кеткен. Адамдар менен баарлашууну жакшы өздөштүргөн экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери эле. Бирок каарманыбыз эл алдында мындай жүргөнү менен үй бүлөсүнө жакшы көңүл бурбайт экен. Анткени анын кызы Айрис турмушка чыгып жатса дагы Эрл ал жерге келбей, эс алуучу жайда тааныштары менен ичимдик ичип олтура берет. Анда апасы Мэри Айристи соорутуп, сен атаңды билбейсиң, ал негизи эле үй бүлөлүк майрамдарга келбейт го. Атаңдан көп эле үмүт кылбай эле койсоң болот десе, Айрис болбой эле ыйлап жиберет. Биз бул окуялардан кийин 12 жыл өтүп 2017 жыл болуп калгандыгын көрөбүз. Бул убакта элдин көпчүлүгү интернет колдонуп, гүл алуучулар интернет аркылуу эле буйрутма беришип, каарманыбыздын чарбачылыгы киреше алып келбей ишин токтотууга туура келет. Эрл аялы жана кызы менен мамилеси начар болгону менен небереси Джинни ага дагы деле жакшы мамиле кылчу. Ошондуктан ал Джиннинин турмушка чыгуу азы менен катышууга барып калат. Бирок ал жерден каарманыбыздын аялы менен кызы көрүп, аны көргөндөрүнө Джинни келишип, Эрл келе турган болсо биз бул тойго катышпайбыз десе, каарманыбыз айла жоктон ал жерден кетүүгө туура келет. Бир кезде эле анын артынан Рико деген бала келип өзүнүн бир сунушун айтып калды. Көрсө Эрл буга чейин жолду аябай көп жүргөндүктөн 50 штаттын дээрлик 41-ине барып, жол эрежесин бир дагы жолу бузбай эч кандай айып пул төлөбөптүр. Муну уккан Рико, сизге ылайык өтө бир мыкты жумуш бар, ошондуктан ойлонуп көрүңүз деп айтат. Муну уккан Эрл көп ойлонбой эле жумуш болсо иштейин деп ошол жака жөнөп калды. Көрсө ал небересинин тоюндагы чыгымдарды төлөп берем деп убада берген экен. Анда Эрл берилген дарекке барса, ал жердегилер мылтыкчан тосуп алып, дөңгөлөгүңүздүн кайсыл жерин кеселе деп эле унаасын чукулай башташат. Эчтекени түшүнбөй калган каарманыбыз, мени жөн гана жүк ташыйсың деп айтты эле, унаага эле салып коюңуздар. Мен каалаган жериңиздерге алып барып берем десе, жанагы адамдар дароо эле бир баштык жүктү салып, уюлдук аппаратты беришет дагы, биздин жүктү аңтарбаңыз деп эле даректи берип жөнөтүп жиберишет. Биз мындан соң наркотикалык заттарга каршы күрөшкөн мамлекеттик кеңсени көрөбүз. Ал жерге Нью-Йорктон атайын жөнөтүлгөн Бейтс деген тыңчы келип, ал аймактагы наркотикалык кылмыштардын бетин ачууга киришип калат. Ага жардамчы кылып жергиликтүү тыңчы Тривинаны беришет. Каарманыбыз болсо унаасын айдаган бойдон балыкчыдан тосуп алды, эки дос бала деген ырды уккан бойдон берилген дарекке кете берет. Бул убакта тыңчылар өздөрүнүн ишине киришип, Луис Роха деген адамдын артынан аңдышып, Эрл болсо берилген дарекке келип айтылган буйрук боюнча унааны 1 саатка таштап кетет. Ал 1 сааттан кийин келсе, унаанын ачкычын жана бир топ акча таштап коюптур. Анан дагы мексикалыктардын бирөөсү келип, эгер дагы иштеймин десеңиз коңгуроо кылыңыз деп эле кагаз таштап кетет. Ошентип Эрл акча тапкандан кийин небереси Джиннинин тоюнун чыгымдарын төлөп, аялынын көзүнчө эле башка жаш кыздар менен бийине ала баштайт. Ал мындан соң аялынын жанына келип сүйлөшө баштаса, аялынын Джинни келип, сен ушул убакытка чейин мага кылган жаман мамилеңи унутуп калып эле келип сүйлөй баштайсыңбы? Ушул кантип болсун, өмүр бою чарбачылык менен алектенип гүлдөргө гана маани берип жаттың. Үй бүлөңө деле көңүл буруп койсоң болбойбу десе, каарманыбыз жооп берип, бул гүлдөргө болгон менин сүйүүм деп айтат. Эрл мындан соң буга чейин чарбачылык кылып жашап жүргөн үйүнүн сатылып жаткандыгын көрүп, эски унаасын жок кылып жаңы пикап сатып алат, дагы бир жолу каттоого чыгат. Бул жолу дагы жүктү ийгиликтүү жеткирген каарманыбыздын чөнтөгү акчага кампайып, дароо эле банкка барып сатылып жаткан үйүн өзүнө алып алды. Тыңчылар болсо буга чейин аңдып жүргөн Луис Роханы кармап алышат. Көрсө бул адам мексикалык кылмыштуу топтун мүчөсү экен. Анда тыңчылар Луисти коркутуп, биз сенин үйүңдөн көптөгөн нерселерди таптык. Анын баардыгын эсептеп чыксак, сени өмүр бою каматканга мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ошондуктан мындан кийин биздин айтканыбызды кылып, коңгурообузду алып суроолорубузга жооп берип тургун десе, Луис айласы жок макул болот. Эрл болсо ушуга чейин барып турган эс алуучу жайына барса, ал жери жабылуунун алдында экен. Көрсө имараттын ашканасынан өрт чыгып кетип, кайра ачылышка дээрлик $25,000 керек болуп жатыптыр. Муну уккан каарманыбыз каттамга дагы бир жолу чыгууну чечет. Эрл ар бир келген сайын анын унаасына чоңураак баштыктарды салышып, анан дагы байланышканга ар бир каттамда жаңы уюлдук аппарат берип жатышты. Уюлдук аппаратты болсо каттам бүткөндөн кийин ыргытып жибер деген буйругун беришет. Буга чейин алып бара жаткан жүгүн бир дагы жолу карабаган каарманыбыз бул жолу ал жүктү аябай көргүсү келип, баштыкты ачса эле ичинде толтура Баңгизат экен. Ошол замат эле ал жерге сизге жардам керек эмеспи деп эле тартип сакчысы келип калган болот. Эмне кылышын билбей калган каарманыбыз тартип сакчысынын ити дагы бар экендигин көрүп, наркотикалык затты билип калбасын деп, унаасынын ичиндеги кремди колуна шыбайт дагы итти эркелетимиш болуп эле мурдуна сүйкөп салды. Анда тартип сакчысы итти бөтөн адам кармаганга болбойт деп каарманыбызды ал жерден кетирип жиберет. Ошентип чоң балейден калган Эрл бул жолу ага акчаны өтө көп бергендигин көрөт. Көрсө баштык канчалык чоң болгон сайын ага акчаны дагы көп төлөп беришет экен. Бул убакта Луис тыңчылардын унааларына түшүп алып, алар наркотик
наркотикалык заттарды кандай жүргүзгөндөрүн көрсөтүп берип, каарманыбыз жеткирип жаткан мейманкананы дагы көрсөтөт. Эрл бул жолу аябай көп сунмай иштегендиктен жанагы эс алуучу жайга жардам берип ал жерде оңдошуп, жалаң ардагерлер чогулушуп эс алышып, каарманыбыз Батма эже менен жеңил бийге бийлей баштайт. Биз мындан соң каарманыбыз иштеп жаткан кылмыштуу топтун башчысын көрөбүз. Ал кол астындагы адамга буйругун берип, Эрл жөнүндө сүйлөшүп, Эрл ишенимге деле кирип калды окшойт. Биз ага берилип жаткан жүктү чоңойтсок болчудай. Бул жолу ага көбүрөөк жүк төгүлө дагы сен анын артынан ээрчип жүргүнүң. Балким ал бара-бара биздин башкы жүк жеткирүүчүбүз болуп калышы мүмкүн деген буйругун берет. Бул убакта каарманыбызга наркотикалык затты жеткириш адаттагыдай эле иш болуп калган. Анда жанагы буйрукту алган адам келип аны тапанча менен коркутуп, "Эми сен мен айтканымды кыласың, мен чийген чийимден чыкпаганың" десе, каарманыбыз аны карап, "Мен согушту көргөн адаммын, тапанчаңы мага такабай эле койчу" деп андан коркпой эле койду. Бул жолу дагы жүктөрдү салып алып өзү каалагандай унааны айдап артындагы келаткандарга карабай, алардын эч жакка бурулбай эч жерге токтобошун керек дегенине карабай эле жолдогу унаасы бузулуп калгандарга токтоп, алардын дөңгөлөгүн алмаштырганга жардам берип, андан соң мейманканага барып жатып алат. Мейманканада дагы жөн жатпай өзүнө 2 шерик алып алып түнү менен деле уктаган жок окшойт. Ага көзөмөлчү болуп дайындалган Хулито каарманыбыздын кылган кылыктарына такыр түшүнбөй, эчтеке кыла албай айласы жок артынан эле ээрчип кете беришет. Бул жолу каарманыбыз мейманкананын алдына токтотпой башка жакка барды. Көрсө ага бул жолу даректи наркотикалык затты түшүргөн жердин өзүнө берип коюптур. Анда баңгизатты кабыл алгандар эч нерсени түшүнбөй ызы чууга түшүшүп, Хулито болсо башчысына чалып алып эле аябай даттана баштайт. Бул 80ге чыккан аксакал өтө бир келесоорак неме экен. Ал унаасын каалагандай айдап жүктү салганына карабай эле кээ бир учурда досторуна жолукканда эле кирип кетип кала берди. Ал менин сөзүмдү такыр укпай жатат десе, башчысы Хулитону сооротуп, ошондой кылганы бизге жакшы болуп жатпайбы, ал башкысы жүктү жеткирип жатат го деп айтат. Луис болсо тыңчыларга кылмыштуу топтун иштери жөнүндө дагы бир жолу маалымат берип, наркотикалык заттарды ташыгандардын арасында бир аксакал пайда болуптур. Ал өз ишин мыкты аткаргандыктан көбүрөөк ишенимге кирип бара жатат. Анын каймана атын Чоң ата деп коюшат деген маалыматын берет. Каттамдардын биринде Эрл атайын тамактануучу жайлардын бирине токтоп, бул жерде тамак аябай даамдуу жасашат, ошондуктан ушул жерге токтодум. Бирок бул аймакта мексикалыктар жок болгондуктан силер аябай эле карап жатышса керек. Тамактанып алып анан жолго чыгабыз десе, тескөөчү Хулито менен шеригин кармап алып, силер менин аймагымда эмне кылып жүрөсүңөр? Бул жака мексикалыктар такыр келбейт эле, кылмыш ишин кылайын деп жатпай эле турасыңарбы десе, муну көргөн каарманыбыз тескөөчүнү алаксытып, булар менин жумушчуларым. Алар мага жардам берип акчага иштеп жүрүшөт. Унаанда шириндиктер бар эле, ошолорду сизге берейин. Мен өзүм ширин жей албаймын. Макул болсоңуз ушуларды алыңыз деп эле тартип сакчысынын башына айлантып эле ал жерден кетирип жиберет. Ошентип бул жолу жүктү жеткиргенден кийин Эрлди аябай макташып, сен өтө мыкты иш кылып жатасың деп, биздин башчыбыз сени көргүсү келип жатат деп Эрл Мексикага учуп барат. Көрсө бул кылмыштуу топтун башчысы Латон өзү Эрлди чакырыптыр. Алар атайын Эрлдин келишине кече уюштурушуп, ал жерде майрамдык кылып, союшун союп, шорпосун берип, 5 бармагындагы тартуулашат. Бир кезде Эрл менен Хулито сүйлөшүп отуруп калып, каарманыбыз Хулитого өзүнүн кеңешин берип, сен бул оюндан чыгышың керек экен, анткени бул жерде сени эч ким сыйлабайт экен. Андан көрө башка иш менен алек бол десе, муну укка Хулито эмне дешин билбей эле олтуруп калат. Бул убакта тыңчылар баңгизат менен алектенгендер жөнүндө маалыматты топтошуп, Эрлдин кандай унаа менен баңгизат ташыгандыгы тууралуу дагы билип калышат. Ошондуктан алар биринчи майда чүйдөөдөн баштайлы деп чекеден баңгизат колдонгондордун баарын кармай башташты. Эрл каттамдардын ортосунда небересинин бүтүрүү кечесине катышканга жетишип, аялы анын колундагы алтын билерикти көрүп Эрлдин болуп кеткендигин сезет. Күндөрдүн биринде жанагы кылмыштуу топтун башчысы Латонду адамдарынын бири атып өлтүрүп салат. Көрсө арасынан Густафа дегени Латондун ордуна ээлөөнү каалап ушул нерсеге барыптыр. Ал дароо эле Хулитону чакырып, эми Латондун ордуна мен боломун. Ал бара-бара өтө эле жумшак болуп калган болчу. Мен тартипти катуулатам, ошондуктан бардыгына эскертип койгонум. Бирөө дагы тартипти бузуп убакыттан кечиге турган болсо жазасы катуу болот. Кол алдындагы Эрлга дагы бул нерсени жеткиргениң деп буйругун берет. Анда бир топ мексикалыктар каарманыбызды унаасы менен токойго алып барып, өздөрүнүн унаасындагы өлүк адамды көрсөтчү. Эгер сенин дагы тагдырың мындай болушун каалабасаң, биздин сөзүбүздү угушуң керек. Мындан кийин көрүнгөн жерге токтоп эле өз билгениңди кыла бербегиниң. Биз айткан жерге өз убагында келип, өз убагында кетпесең, сени дагы ушинтип атып салабыз. Ошондуктан эсиң барда этегиңди жыйып жакшынакай иштегениң деп айтышат. Бул убакта тыңчылар кара пикап тууралуу маалымат алгандан кийин жолдорго чыгып, ар кандай кара пикаптарды текшеришип, аларды токтотуп тинтүүгө дагы алып жатышты. Бирок алар такыр эле керектүүсүн табышпай, бир кезде Луис аларга коңгуроо кылып, мендеги маалымат боюнча жүк жеткирүүчү мейманканалардын бирине токтойт экен деп айтат. Анда тыңчылар дароо эле ошол жакка барып, ал жактан деле өздөрүнө керектүү адамды такыр табышпай, адамдардын бирөөсү тапанча менен жүргөнүн көрүп эле ошону кармап алышат. Көрсө ал адамдын дагы унаасы кара түстөгү пикап экен. Ошондуктан алар унааны тинтип жаткан кезин каарманыбыз терезенин ичинен көрүп калат. Эрл дагы эми абайлаш керек экендигин түшүнүп калды окшойт. Эртеси күнү сапарын улаган каарманыбызга небереси коңгуроо кылып, чоң энесинин ооруп жаткандыгын айтып, бул жака батырага келиңиз, дарыгерлер чоң энемден өмүрү аз эле калгандыгын айтып жатышат десе, каарманыбыз мен бара албаймын деп, колум такыр бошобойт деп небересинин дагы жинин
келтирет. Бирок кантса да Эрл көңүлөнүп эртерээк барыш керек экендигине карабай аялынын үйүнө барып, анын төшөктө жаткандыгын көрүп, жолукканы келгендигин айтат. Анда аялы мен сени канчалык жаман көрсөм дагы азыр келгениңе кубанычтамын. Менден кабар алып туура кылдың деп жакшы сөздөрүн айтты. Бул убакта кылмышкерлер Эрлге коңгуроо кылып аны такыр эле алдыра албай жиндери келишип, аны өлтүрүп жок кылсак окшойт деп сүйлөшө башташты. Көрсө Эрл аялынын жанында жүргөнүнө бир жума болуп кетиптир. Ал бул убакта үй бүлөсү менен мамилесин жаңылап кызы менен жарашканга дагы жетишип, ушундай күндөрдүн биринде аялы Мэри бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Үй бүлө чогулуп Мэринин тажыясын өткөргөндөн кийин каарманыбыз бала чакасы менен амандашып, кайрадан сапарын улап Баңгизатты жеткирип берүүгө кетет. Бирок аны жолдон кылмышкерлер кармоо алып тапанча менен коркутушуп, сенин унааңда 12 миллион долларлык жүк бар. Бир жумадан бери биз сени издеп жүрөбүз, сага эскерттик эле го, ишка кетпе деп. Кайда жүрөсүң деп эле андан сурак алып жатышып, аялынын өлгөндүгү тууралуу билип калышат. Ошондо гана маселе орчундуу экендигин түшүнүп, аны кечиришип, жүктү батыраак жеткиргениң деп эле кой берип жиберишет. Бирок бул убакта тыңчыларга дагы каарманыбыздын кайда бара жаткандыгы тууралуу маалымат келип, алар дагы жөнөшүп, ал бара жаткан жолду таап алып күзөтө башташты. Тыңчылар Эрл бара жаткан жолду тосуп чыгышып, анын унаасын токтотушуп, каарманыбыз Эрл Стоунду дээрлик 300 кг Баңгизат менен кармашат. Ошентип анын үстүнөн сот отуруму башталып, жактоочусу аны актаганга аракет кылып жатса, Эрл болбой эле мен баардык күнөөмдү мойнума алам деп эле камалганга даярданып келет. Ал кызы жана небереси менен коштошуп, бири-бириңерге жакшы мамиле кылгыла. Акчага бардык нерсени сатып алса болот, бирок убакытты сатып ала албайсыңар. Ошондуктан ар бир мүнөттү бактылуулук менен өткөргүлө деп эле аны камаганга алып кетишет. Тасманын аягында каарманыбыз түрмөдө гүлегүү менен алектенип жаткандыгын көрөбүз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлөбүзгө мамиленин эң мыктысын жасайлы.